УТРК Баткен телеканалынан эфир түрмөгүн жаңылыктар маалымат программасы уландат. Аны мен Айбегим Набиев алып барамын. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктар топтому менен кыскача тааныштырабыз. Баткендик 3 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Баткенде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 кызматынын юбилейлик мааракеси белгиленди. Эл менен жолугушууларда айтылган маселелер кагаз жүзүндө эле калбай, иш жүзүндө чечилип жатабы? Бул суроого алдыдагы мүнөттөрдө жооп аласыз. Программабызды жагымдуу жаңылык менен баштайбыз. Баткендик 3 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Алар өлкө боюнча эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчүнүн саппашында. Бул көрсөткүч 2026 жылы өткөрүлгөн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен аныкталды. 3 окуучунун экөө Баткен облустук мектеп гимназия интернатынын, бирөө болсо Семетей лицейинин бүтүрүүчүсү. Баткендин сыймыгы болгон бүтүрүүчүлөр менен Сабира Абдисаматова баарлашып келген. Баткен областык жалпы билим берүү жатак мектебинин бүтүрүүчүсү Сезимай Ахматова жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында 239 упай топтоп, республика боюнча эң жогорку көрсөткүчкө жетишкен бүтүрүүчүлөрдүн катарына кирди. Бул жыйынтык анын көп жылдык мээнетинин, тынымсыз изденүүсүнүн жана билимге болгон умтулуусунун жемиши болду. Сезимайдын айтымында ал жалпы республикалык тестирлөөгө 2 жылдан бери үзгүлтүксүз даярданып келген. Салам, кандайсың? Сүйүүчү алтын сертификатка ээ болдум. Рахмат эле. Баткендик кыз. Мен куттуктайм Сезимай. Сен Кыргызстандагы эң күчтүү окуучулардын катарына кирип, сенин балың 239. Сага чоң рахмат ийгилигиң үчүн. Сенин мугалимдериңе чоң рахмат, эжеиңе чоң рахмат. Даярдыкты 10 класста баштагам. Ошондой эле даярдыкка келгенде мен бир күндө 1 саат, 2 саат болуп калчу. Кээде 8-10 саатка чейин дагы даярданган күндөр болгон. Мен азыр Кыргызстан боюнча эң жогорку 239 баллды алып отурам. Бунун аркасында мен биринчи орунда ата-энемдин мага болгон ишеничи, мени колдоосу деп ойлойм. Салымы өтө чоң деп ойлойм. Ата-энем мени дайыма билимге умтулганымда эч качан артка тартпай, дайыма колдоп, алдыга сүрөп келишкен. Эч нерсесин аягын эмес. Ошондой эле мен өзүм мектебиме чоң ыраазычылык билдирем. Мугалимдер жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн класс жетекчим Айнагүл эжекеге ыраазычылык билдирем. 5 жылдан бери бизге талыкпай билим берип, мындайча айтканда, мыкты, күчтүү пайдабал түзүп берүүгө жардам беришти. Сезимайдын ата-энеси да бүгүнкү күндү чоң толкундануу жана үмүт менен күткөнүн айтышат. Алар кызынын билим алуусуна ар дайым өзгөчө көңүл буруп, тынч шарт түзүүгө, керектүү окуу куралдары менен камсыздоого аракет кылышкан. Ата-энесинин айтымында Сезимайдын бул ийгилиги анын талыкпаган эмгегинин, өчүрлүгүнүн жана максатына болгон бекем ишениминин жыйынтыгы. Биринчи үйдө бейкабар отурганыбызда министр, Кыргыз Республикасынын министри доктор Гүл Шаршеновна өзү чалып калды. Анан толкундануу менен сүйлөштүк. Кызым ишенип ишенбей бир бизди кандайдыр бир жасалма интеллект менен бирөөлөр алдап койдубу деген дагы ишеничтер коркунуч болуп кетти. Анан бир аз туруп өзүбүзгө келип, анан сүйүнүп, көз жаштар болду. Себеби бул күндү биз өтө көптөн бери күткөнбүз. Чыдамсыздык менен мээнетибиз колубузга тийди. Айзирек Муратова да Баткен областык жалпы билим берүү жатак мектебинин бүтүрүүчүсү. Ал жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында 230 упай топтоп, алтын сертификаттын ээси болду. Айзирек бул ийгиликке жетүү үчүн 2 жыл бою үзгүлтүксүз даярданып, билимин тереңдетүүгө жана тесттик тапшырмаларды өздөштүрүүгө чоң күч жумшаганын айтат. Мен ОРТга 2 жыл бою даярдандым, талыкпай. 10 класста эле биздин мектепке ар жылы ЦОМОнун пробныйлары келет. Ар бир келген пробныйга катышып, чыккан результатымды карап, кайсы темаларды окушум керек экен, ошолорду карап, билбесем эжекелеримден сурап, дайыма аракет кылып жаттым. Ошондой эле ар бир пробный тапшырган сайын мен өзүмө максат коюп жаттым да. Мисалы, биринчи киргенде 160 болсо, кийинки киргенде сөзсүз 170 болушу керек да. Ошентип балымды акыркысында 221ге жеткирдим. Айзирек өтө зерек, дайыма өз билиминин үстүндө өз алдынча эмгектенип, мугалимдер тарабынан берилген тапшырмаларды дайыма так аткарып,
2 жылдын аралыгындагы билим таймашындагы берген жыйынтыгы болуп эсептелинет. Андан сырткары азире биздин мектепте буга чейин бир нече ирет болгон сынамык тесттерде дагы эң жогорку упайларды багындырып келген. Жана ар бир сынамык тестти бирин дагы калтырбай катышып, дайыма өзүнүн үстүнөн эмгектенип, талыкпай эмгектенгенин көрүп отурат. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы мектеп үчүн чоң сыймык алып келди. Бул ийгиликтин башында мектепте өз ишин мыкты билген, тажрыйбалуу жана жоопкерчиликтүү мугалимдердин үзүрлүү эмгеги турат. Кыздарыбыз алтын сертификатка жетип отурат. Алтын сертификаттын аркасында талыкпаган чыгармачыл педагогикалык жамаатымдын эмгеги жатат. Андан сырткары ушу бизге дайыма колдоо көрсөткөн ата энелердин колдоосу, ата энелерге ачык билдиребиз. Андан сырткары ушул кыздарыбыздын өздөрүнүн талыкпаган өжөрлүгү, изденгичи мына ушуну жыйынтыкты берип отурат. Ушул учурдан пайдаланып, чыгармачыл жамаатымды дагы бир ирет ушу ийгиликтери менен куттуктаймын. Ата энелерибизди да куттуктаймын. Мен ойлойм, мына калган окуучуларыбыздын да жыйынтыктары жакшы жыйынтыкты берет деп күтүп отурабыз. Буюрса мына бир эки күндө уже жалпы жыйынтыкты ачып атат. Бул жыйынтыкта да биз мектебибиз жакшы бир көрсөткүчтү көрсөтөт деп үмүттөнүп турган учурубуз. Ал эми Өмүрбек Өзбеков Кадамжай Семетей лицейинин бүтүрүүчүсү. Ал жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында 231 упай топтоп, алтын сертификаттын ээси болду. Өмүрбек мектепте окуган жылдары эле алдына чоң максаттарды коюп, жогорку жыйынтык көрсөтөрүнө ишенип келгенин айтат. ОРТнан 231 балл алып, ОРТга бир жылга жакын убакыт даярдандым. Негизи эле лицейде мени кыргыз тилинен Байзакова Гүлжар эчке даярдады. Эчкеме чоң рахмат. Анан жана ошондой эле Бишкекте да сапат уюштуруп берген Үмүт лагерине бардым. Ал да 3 жол болду. Анын да чоң жардамы тийди. Ал жакта Сабира эчкем даярдаган болчу. Анан негизи эле ушул ОРТнан чыккандан кийин жакшы эле тапшырдым деп ойлогон болчумун, бирок ошону 231 чыгат деп ойлободум эле да. Анан кече жоопторун көрүп, алтын сертификат чыкканын көрүп, аябай кубандым. Акыркы жылдары Баткен облусунда билим сапатынын өсүп жатканы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарынан байкалууда. Жыл сайын алтын сертификатка ээ болгон бүтүрүүчүлөрдүн саны көбөйүп, окуучулар жогорку көрсөткүчтөрдү багындырып келишүүдө. Быйыл облус боюнча 3 бүтүрүүчү алтын сертификаттын ээси болсо, дагы 3 окуучу 200дөн ашуун жогору упай топтоп, мыкты жыйынтык көрсөтүштү. Ушундай окуучуларды сыймыктанабыз. Мындан ары дагы ушундай ийгиликтер улана берсин. Сабира Абдисаматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Бүгүн Баткенде Кыргыз Республикасынын куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгына, өрт өчүрүү кызматынын 100 жылдыгына жана гидрометеорология кызматынын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар жана гидрометеорологдор мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда бири-бирин толуктап маанилүү кызматтарды аркалап келишет. Мааракелик иш-чарада жоопкерчиликтүү кызмат ээлеринин эмгеги бааланып, аларга алкыш сөздөр айтылды. Нурсултан Нурмамат уулу Кызыл Кая шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө кароол башчы болуп эмгектенет. Анын айтымында куткаруучулар үчүн эң башкы милдет кандай гана кырсык болбосун, биринчи кезекте адам өмүрүн сактап калуу. Андан кийин гана кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлөт. Каарманыбыздын белгилешинче, жабыркаган адамдардын ыраазычылыгы жана алкышы алардын ишине дем күч берип, жоопкерчилигин дагы да арттырат. Ушундай бир окуя болду. Ал күнү нөмөттө турган ошо чалуу болуп калды. Кызылкая шаарында биринчи микрорайондо биринчи үйдө өрт чыкты деп. Анда да 4-чү кабатта болгон. Биз барсак, подъездин ичи аябай түтүн каптап, адам киргенге мүмкүнчүлүк жок да. Анан негизи ал өрт болгон үйдө эч ким жок экен эле. Анын кошуналары жанында кошунасынын мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар экен. Мен ушул жакта жолдошум калып калды, ошону куткарып бергиле деп жанагы аял киши ыйлап жиберди ошол жерденчи. Ошол замат эле биз 4-чү кабатка көтөрүлүп, кесиптештер менен биргеликте жана айттым го, биринчи орунда биздин адамдын өмүрү. Аны куткарып, биринчи кабатка алып түшүп, жанагы тез жардам кызматына өткөрүп бердик.
Андан кийин өрт өчүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол күн эми мен үчүн эсте калган күн болду. Себеби бир адамдын өмүрүн куткардык, алардын алкышын алдык, рахматын уктук. Маарекелик иш-чара Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин туусун салтанаттуу алып кирүү аземи менен башталды. Өмүрү менен мүлкүн сактоодо татаалда адактуу да жолду артта калды. Сиздер күнү-түнү нөмөттө туруп өрт кырсыгы арканда куткаруу иштерине ардактуулардан болуп, беттешип чын бейдикти жана кайраттуулуктун үлгүсүн көрсөтүп келесиздер. Салтанатка президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укук өкүлү Мамыржан Рахимов, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Адилбек Гыязов, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ардагерлер жана өзгөчө кырдаалдар тармагынын кызматкерлери катышты. Облус башчысы өз куттуктоо сөзүндө өрт өчүрүүчүлөрдүн, куткаруучулардын жана гидрометеорологдордун мамлекеттин жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуудагы орду өзгөчө экендигин белгиледи. Сиздерди өрткө каршы кызматынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы, куткаруу кызматынын 35 жылдыгы жана гидрометеорология кызматынын 100 жылдык маанилеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул кош майрам адам өмүрүн, жарандардын коопсуздугун жана өлкөбүздүн тынчтыгын камсыздоого өмүрүн арнаган мекенчил инсандардын эмгеги даңазаланган өзгөчө күн. Иш-чаранын жүрүшүндө өз кызматын ак ниеттүүлүк жана жогорку жоопкерчилик менен аткарып, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу ишине олуттуу салым кошкон бир катар кызматкерлерге облус башчысынын ардак грамоталары, ыраазычылык каттары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомстволук сыйлыктары тапшырылды. Баткен облусу боюнча башкармалыгынын сүйлүктүү иш-чара боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн улуу офицери, өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар жана гидрометеорологдор мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууда бири-бирин толуктаган маанилүү кызматтар болуп саналат. Өрт өчүрүү кызматы бир кылымдык тарыхында көптөгөн сыноолордон өтүп, бүгүнкү күндө заман талабына жооп берген күчтүү түзүмгө айланды. Ал эми куткаруу кызматынын 35 жылдык жолу бул өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда, элге жардам көрсөтүүдө жана ар бир чакырымга биринчи болуп жеткен эржүрөк адистердин эмгек жолу. Гидрометеорология кызматы болсо 100 жылдан бери так маалыматтарды берип, табигый кырсыктардын алдын алууга олуттуу салым кошуп келет. Фарида Байдуллаева, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Өмүрлөрдү сактап берет ошол. Эл менен жолугушууларда айтылган маселелер кагаз жүзүндө эле калбай, иш жүзүндө чечилип жатабы? Лейлек районунда тургундар тарабынан айтылган бир катар көйгөйлөр боюнча тиешелүү иштер башталды. Алардын арасында калкты дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн 24 сааттык дарыкананы ачуу демилгеси жана төө жайлоо багытындагы жолду оңдоо маселеси бар. Бул иштердин жүрүшү тууралуу кийинки материалдан көрө аласыздар. Лейлек районунда тургундар көтөргөн айрым маселелер боюнча иштер башталды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү менен болгон жолугушууларда эл калкка күнү-түнү кызмат көрсөтүүчү дарыкананын жоктугун айтышкан. Аны аткаруу максатында Лейлек районунун мамлекеттик администрациянын башчысы аким Асылбек Жеңишбектин тапшырмасына ылайык ушул Лейлек райондук жалпы практика борборунун базасында 24 саат иштей турган аптека ачылып, азыркы учурда иштеп жатат. Бул маселе боюнча дагы бир дарыкана оңдоо иштеринен кийин жакынкы күндөрү ишке кирери айтылды. Ошол кабыл алуу бөлүмү ремонт болгонуна байланыштуу жана ушул аптекалардын келишими бүткөндүгүнүн негизинде ушул убактынча токтоп калган. Анын кайрадан биз сүйлөшүп, эки аптека менен сүйлөшүп жандандырдык. Буюрса 24 саат иштөө режимине өтүштү. Мындан тышкары жолугушууларда төө жайлоо жайлоосуна алып баруучу жолдун абалы тууралуу маселелер көтөрүлгөн. Учурда Тогуз Булак айыл аймагы менен Разаков шаардык мэриясы биргеликте жолду кеңейтүү жана тегиздөө иштерин жүргүзүүдө.
Кечээги жакында губернатор эл менен болгон жолугушуусуда биз ушул Төө жайлоодун жолуну оңдош боюнча маселе койгон элек. Бүгүнкү күнү Тоз Булак айыл өкмөтүнүн башчысы менен Разак шаар мэриясынын төрагасы келип, автогрейдер алып келип, мына жолду оңдотуп атышат. Бул жол өтө бүтүндөй районго кызмат кылган жол. Жаган чачын болгондо жол бузулуп кеткен, жолдун абалы начарлап калган. Мына Кудай кааласа, жолубуз оңдолуп калса, элибиз кыйналбайт деген ойдобуз. Азыр биз турган жер Төө жайлоо жана Разак шаар мэриясынын аймагында жайгашкан. Ошондуктан Разак шаар мэриясы жана Тоз Булак айыл өкмөтү менен биргеликте ушул жарандардын кайрылууларын ишке ашыруу максатында азыркы ушул учурда ушул иштер жүргүзүлүп жатат. Бул жолдор жылда пландын негизинде сүрүлүп турган. Бул жылы сүрүү жолдорду тегиздөө иштери кеңири форматта жүргүзүлмөкчү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, тургундар тарабынан көтөрүлгөн маселелер боюнча иштер улантылып, алардын аткарылышы көзөмөлгө алынган. Нурпей Илашур кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Президенттин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлүнүн эл менен болгон жолугушууларында көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн бири болгон таза суу маселесин чечүү боюнча иштер уланууда. Анын алкагында Кызылкая шаарынын Гагарина көчөсүндө узундугу 150 метр, диаметри 40 мм болгон таза суу түтүктөрү жаңыланып орнотулуп, 14 үй таза суу менен камсыздалды. Ошондой эле шаардын Машзавод көчөсүнө 430 метрлик жаңы суу кууру тартылып, жашоочулар үчүн таза суу жеткирүү мүмкүнчүлүгү жакшыртылды. Ал эми Наристе балдар бакчасынын айланасында коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Унаа заводунун аймагында бала бакчанын жанында жайгашкан дөңсөөнү сүрдүрүү иштери жүрүп жатат. Бул аймакта жаан-чачын учурунда кооптуу кырдаал жаралуу коркунучу болгондуктан алдын алуу чаралары көрүлүүдө. 2 колодец коюлду, 2 колодецдин ичиге гребенкалар жасалып, кадимкидей водомерлерде колодецдин ичиге крышкалары менен коюлуп, водомерлер колодецдин ичиге орнотулду. Азыр Гагарина көчөсүндө жумуштар бүттү. Ал эми Машзавод көчөсүн алсак, Машзавод көчөсүнө жаңыдан тартылды, себеби ал жерде куур болгон эмес. Общий суммасы 260 000 сомдук мэрия тараптан акча бөлүнгөн. Ошого 8 колодец, 8 гребенка жасалды. Азыр бүгүнкү күндө колодецтер коюлуп жатат. Буга чейин Кызылкая шаарынын мэри эл менен жолугушууда ушул жердеги дөң көйгөй маселеси боюнча элдер кайрылуу жасаган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул дөңдө жаан-чачында суулар түшүп, бала бакчага кирип, кооптуу абалды жараткандыктан Кызылкая шаарынын мэринин тапшырмасы менен тазалык ишканасы тарабынан дөңдү казуу, тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Буюрса 2-3 күндүн ичинде ушул жерге бир иштер аткарылып, аягына чыгарат деген пландар бар. Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборунда облустук кургак-учукка каршы күрөшүү кызматынын адистери тарабынан калкты кургак-учук илдетине каршы скринингден өткөрүү иш-чарасы уюштурулду. Текшерүүнүн өзгөчөлүгү жасалма интеллект технологиясы менен жабдылган заманбап аппараттын жардамы аркылуу жүргүзүлгөндүгүндө болду. Скринингден жүрүшүндө жалпысынан 200-гө жакын жаран текшерүүдөн өттү. Анын жыйынтыгында 5 жаранда кургак-учуктун белгилери байкалып, кошумча медициналык кароодон өтүү сунушталды. Алар тереңдетилген текшерүүгө жөнөтүлдү. Дарыгерлердин айтымында мындай текшерүүдөн өзгөчө кант диабети менен жабыркаган жана узак убакыттан бери гормоналдык дары-дармектерди колдонуп жүргөн жарандар үзгүлтүксүз өтүп турушу зарыл. Эске салсак, жарандарды кабыл алуу жана текшерүү акысыз жүргүзүлүүдө. Мындай пландуу скринингдер Самаркандек айыл аймагынан тышкары Баткен районунун башка аймактарында да улантылары белгиленди. Баткен областык кургак-учукка каршы күрөшүү борборунун адистери план боюнча Самаркандек айылынын бардык айылдарын кыдыруу менен кургак-учукка скрининг жасап жүрөбүз. Бул деген кургак-учукту алдын алуу максатында. Өзүбүзгө азыр Баткен областык кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда жасалмай интеллект портативдүү аппаратыбыз бар да, ушуну менен баягы кургак-учуктун тобокел топторуну кароо жүргүзүп жүрөбүз. Бул деген баягы кант диабети менен ооруган, өпкөнүн өнөкөт оорулары, көп убакытка гормоналдык дары каражаттарды ичип жүргөн бейтаттарды кургак-учукка кароо жүргүзүп жүрөбүз.
Кадамжай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан социалдык келишимдин катышуучулары үчүн атайын окуу уюштурулду. Иш-чаранын негизги максаты жарандарды каржылык сабаттуулугун жогорулатуу жана өз ишин ийгиликтүү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү. Социалдык келишимдин алкагында жарандарга 150 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз каражат берилип, чакан ишкерликти өнүктүрүүгө шарт түзүлүүдө. Бүгүнкү күндө Кадамжай районунда 2500дөн ашуун жаран айыл чарба, өндүрүш жана соода тармактарында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Катышуучулардын айтымында мындай окуулар бизнес жүргүзүүнүн негиздерин үйрөнүүгө, каражатты туура пайдаланууга жана ишкерлик багытын өнүктүрүүгө чоң жардам берет. Белгилей кетсек, социалдык келишим долбоору 2022 жылы ишке киргизилген. Өткөн 4 жыл аралыгында бул программа аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоонун натыйжалуу механизми катары өзүн актап, миңдеген жарандардын киреше булагын түзүүгө жана жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болду. 2026 жылдын 6 айында Кызыл Кая шаарында үй бүлөлүк зомбулуктун 147 учуру катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Мындай маалымат үй бүлөдөгү өксүк улуттук трагедия аталышындагы ата-энелер форумунда маалым болду. Мындан сырткары үстүбүздөгү жылдын жарымында эле 10 кылмыш балдар тарабынан, ал эми 8 кылмыш балдарга карата жасалган. Коомдогу кылмыштуулуктун тамыры кайда? Ушул суроолордун айланасында Кызыл Кая шаарында үй бүлөдөгү өксүк улуттук трагедия аталышындагы ата-энелер форуму өттү. Темага кесиптешим Назгүл Абдрахманова токтолот. Эми ошол маселенин тегерегинде бүгүн талкуу жүргүзүү үчүн үй бүлөдөгү өксүк улуттук трагедия дал ошондой аталыштагы ата-энелер форуму Кызыл Кая шаарында өттү. Маалым болгондой, жыл башынан бери аймакта 147 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Ал эми 2025 жылы 64 учурду түзгөн. Бул көрсөткүч эмне себептен өсүүдө? Канткенде токтотобуз деген суроолор форумдун негизги темасына айланды. Күнүнө 1ден, 2ден, 3дөн катталат да бизде түн ичи. Үй бүлөлүк зомбулук, балдарга болгон зомбулук, кылмыштуулук. Күнүнө бир күндай болбой койгон күн жок да. Мына акыркы 3-4 айдан бери өткөн жылга салыштырмалуу эмес, мына быйылкы жылы өтө күчөдү да, мына акыркы бул 2 жуманын ичинде. Экинчи өкүндүргөн нерсе сиздерге мына сунуш иретинде да. Кечинде көчөгө чыксаң, бардыгыбыздын балдарыбыз көчөдө жүрөт да. Өзүңүздөр ойлонуңуздар, бардыгыбыздын балдарыбыз көчөдө жүрөт. Макул саат 8ге чейин эмес, түнкү саат 12-1ге чейин. Өз убагында тыйып койгон жок деп бардык күнөөнү апага коюп атабыз. Форумдун катышуучулары кылмыштуулуктун алдын алуу, ата-эненин жоопкерчилиги жана үй бүлөдөгү тарбиянын ролу тууралуу пикир алышты. Катышуучулар баланын калыптанышында үй бүлөнүн орду өзгөчө экенин белгилешти. Азыркы көпчүлүк ата-энелер балдардын ой пикирин укпайт. Ата-энесине айтпаган ой пикирди келип бизге айтат. Мен мындай кылды эле, анан мен ага каршы чыксам мынага коюшуп, жөнөтпөй койду, ушу мен каалаган окууга тапшыртпады. Ошонун кесебетинен мен аларга өчөшүп калдым деп кээ бир учурлар ушундай болушат. Чогуу бийликте коомчулук жанагы айткандай келечекте өзүбүздү кыйнабайлы. Келечекте озур көрөлү десек, ушу балдарды тарбия берип, анан бийликке байлыкка караганда балдардын мээримини жогорулап койсок. Ал эми баланы бага берип эле, жеп кой, ичип кой, кийип кой деп эле ошо менен чектелсе, бул бала зөкүрөп калышы мүмкүн. Себеби ал тарбия көрбөдү, ал жеп ичти гана билип калды да. Бул баланын уже төрөтүп атканында ойлоо, баланын тарбия кылганын кылабайбы. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык мындай форумдар үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Бул жолку иш-чара катышуучулардын көптүгү жана талкуунун ачыктыгы менен өзгөчөлөндү. Бүгүнкү форумубуз ар дайымкы өтүп жүргөн жыйындардан өзгөчө форматта өттү. Анткени биз бүгүн форумду театр форум тибинде, ошондой эле интерактивдүү форматта, ачык микрофон, экспресс минут деп бардык ата-энени үн кошуу максатында үн коштуруу. Ушул күн сайын болуп аткан окуучулар арасындагы кылмыштуулукту тамыры үй бүлөдө экендигин, анын ичинде ата-эненин жоопкерчилигин көтөрүү, ушу ата-эне бир аз гана жоопкерчиликтүү болсо, коомдо ушу терс кесепеттер азаябы деген максатта өзгөчө форматта, интерактивдүү форматта өткөрдүк. Өзгөчөлүк ушул жерде болду. Ай, сен качандан бери кызыңды ойлоп калгансың? Сенин оюңдун бар эле той, бар эле мактанууга. Кой
Форумдун жүрүшүндө шаардагы билим берүү мекемелеринин мугалимдери тарабынан даярдалган сахналык көрүнүштөр көрсөтүлдү. Анда үй бүлөдөгү кайдыгерлик, тарбиядагы кемчиликтер жана алардын кесепеттери көркөм чагылдырылып, көрүүчүлөрдүн кызуу талкуусуна жем таштады. Баарына эле ата энеси тегиз эле акча бербейт да. Кээ бирөөсү чын жүрөктөн көрүп берет, кээ бирөөсү жок болуп калып, алар ошол учурда азыр сезон. Ошол сезонду пайдаланып, алар коопсуздугуну моюнга албай туруп эле барып ошол билет терип, акчага иштеп келип атат да, туурабы? Балдар үчүн эң чоң үлгү бул ата эне. Ошондуктан иш-чаранын жүрүшүндө үй бүлөдөгү ынтымак, жоопкерчилик жана туура тарбия келечек муундун калыптанышында чечүүчү мааниге ээ экендигине басым жасалганына баа берилди. Негизги маселе үй бүлөдөгү тарбия. Үй бүлөдөгү тарбияга балага кандай мамиле кылуу, үй бүлөдө ата эне кандай аларга үлгү болуу, ошол боюнча маселе болду. Аябай жакшы таасирлер болду. Буюрса, Кудай кааласа, мындан ары да ушундай форумдар тез-тез өтүп турса, буюрса элибиз да, Кызылкая шаарыбыздагы мындай кылмыштуулуктун алдын алуу, келечекте биздин муундарыбыз, жаш муундар өсүү боюнча жакшы таасирлери болот деген бүгүн жакшы ой пикирде калдык. Мен ойлоймун, баардыгы эле ушундай жакшы пикирде болду. Форум өтө жогорку деңгээлде өттү. Мугалимдер бул жерде, ата энелер жана ошондой эле окуучуларыбыз келип, үч тараптан отуруп, чоң бир баарлашуу болуп атат. Темалар өтө ар түрдүү темалар. Ата энелер өздөрүнүн тарбия жөнүндөгү темаларды сүйлөп, айтып жатышат. Мугалимдер дагы мектеп ичиндеги болгон ар кандай билим тарап жана ошондой эле тарбия тарапта балдарды кандай кылсак бүгүнкү күндө балдарга жакшы тарбия беребиз, зордук зомбулуктан алыс болобуз, ошонун алдын алуу кандай болот? Ушул маселелер өтө чоң каралып жатат азыр ушул жерде. Жана билим берүү жөнүндө, балдар жөнүндө кодекс мыйзамдарда педагогдун укук жана милдеттери көрсөтүлгөн. Ал жерде Мындай жолугушуулар коомдогу көйгөйлөрдү ачык талкууга жана алардын алдын алууга өбөлгө түзөөрүн жана мындай иш-чаралар мындан арыда байма-бай уюштурулуп турушу керек деген пикирлерин билдирди. Бүгүнкү форум бизге өтө таасирдүү болду. Ушундай форумдар тез-тез көп болуп турса, биздин шаарыбызда ушундай жаман иштер азаят, адамдар өзгөрөт деп ойлойм. Ушундай форумдарды дагы кылса жакшы болот. Элибизге, коомго өтө пайдасы тиет деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде азыр зорлук, зомбулук, ата менен апага болгон мамилеси, эжеке менен болгон ата энелердин мамилеси, кандай деңгээлде тыгыз байланышта болуу программа сабак өттү. Мен бул ушул жыйынды өткөзгөн форумдарды өткөзгөндөргө терең ыраазычылык билдирем. Адистердин айтымында үй бүлөдөгү тарбия, ата эненин жоопкерчилиги жана балдарга болгон көңүл буруу коомдогу кылмыштуулукту азайтуудагы негизги факторлордун бири болуп саналат. Андыктан уюштуруучулар келечек муундун тагдыры үй бүлөдөн башталаарын белгилеп, коомдун өнүгүшү үчүн бекем үй бүлө институтун чыңдоо зарылдыгын айтышты. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Эми кезек расмий кабарларда 18 июнда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Албаниянын президенти Байрам Бегайдын расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Рухордо маданий борборунда Кыргызстан менен Албаниянын мамлекеттик туулары илинип, ардак кароол тизилип, 40 этно жоокер турушту. Лидерлер саламдашкандан кийин ардактуу кароолдун рота командиринин рапортун кабыл алышып, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң мамлекет башчылар катарды кыдырып чыгышты. Байрам Бегай ардактуу кароол ротасын менен салам аскер деп саламдашты. Мындан кийин лидерлер расмий делегация мүчөлөрү менен таанышышты. Андан ары Садыр Жапаров жана Байрам Бегай биргеликте сүрөткө түшүү жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн номер 2 мамлекеттик резиденциянын Конгресс холлуна өтүштү. Президент Садыр Жапаров Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2025 жыл үчүн адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы өз ишмердүүлүгүндө өзгөчө айырмаланган инсандарга ыйгарылды. Мамлекеттик сыйлык төмөнкү номинациялар боюнча берилди.
Адабият жаатында жазуучу Ишен Айтмамбетовго Бет алман тарыхый романы үчүн, музыкалык искусство жаатында композитор Боңчу Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаковго Бозжорго музыкалык чыгармасы үчүн, кино искусство, радио жана телекөрсөтүү жаатында Төлөмүш Шокеев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын сценаристи жана кино режиссеру Абдыкадыр Тилекке Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган 4 сериялуу тарыхый документалдуу киноэпопеясы үчүн сыйлык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө мыйзамынын жана конституциясынын негизинде каралды. Эми кезек спортто саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата медицина кызматкерлери арасында уюштурулган регионалдык спартакиада Кадамжай районунда өттү. Спорттук иш-чарага Кадамжай, Үч-Коргон, Айдаркен жана Кызылкаш жалпы дарыгерлер практикалык борборунун кызматкерлери катышып күч сынашты. Иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни менен башталды. Спартакиаданын негизги максаты медицина кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоо, сергек жашоо образын жайылтуу, ошондой эле эмгек жамааттарын ынтымагын жана биримдигин бекемдөө болуп саналат. Биздин максат медициналык кызматкерлердин укугун гана коргобостон, бүгүнкү күнү биз мындай ден соолугун чыңдоо, алдын алуу жана түшүндүрүү иштери менен, буйруктар менен тааныштырып, ушул иштердин баарын чогуу алып кеткенге аракет кылып жатабыз. Ошонун негизинде биз биринчи күнү Рейлек шаарында, кечээ күнү Баткен облусунун Баткен шаарында, бүгүн болсо Кадамжай шаарындагы оюндарды өткөрүп жатабыз. Спартакиаданын ылкагында катышуучулар волейбол, футбол, кол тенниси жана шахмат боюнча күч сынашты. Ар бир команда жеңишке болгон умтулуусун көрсөтүп, шамдагайлыгын, чыдамкайлыгын жана командалык духун даңазалады. Мелдештер достук маанайда өтүп, катышуучулар арасында тажрыйба алмашууга да жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына Кадамжай медицина кызматкерлери волейбол спорттук оюнундан аялдар командасы биринчи жеңишке ээ болуп турат. Бул мен үчүн өтө чоң кубаныч. Бул команданын биримдиги, бири-бириге болгон мамилеси деп ойлойм. Биз бул жумуш барысында эмес, ушундай иш-чаралар өтүп тургандыгында башка медицина кызматкерлери менен жолугушуп, ушул спорттук мелдеште көрүшүп, баарлашып турганыбыз бул бизге жумушубузга дагы, өзүбүзгө дагы чоң мотивация берет деп ойлойм. Дени сак өлкө дегенде спорт бул достуктун, ден соолуктун мүлкү болгондуктан биз медицина кызматкерлери дагы ушул оюнга катышып, бүгүнкү оюнда бардык оюнчулардын маанайы жакшы болду. Анан кийин биз эркектердин арасында футбол оюнунда Кадамжай районунун СОУПсунун мед кызматкерлери биринчи орунду алдык. Маанайыбыз жакшы, өтө жакшы сонун оюндар болду. Спартакиаданы уюштуруу жана өткөрүү иштери Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жетекчилиги тарабынан колго алынган. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар медицина кызматкерлеринин ортосундагы достук мамиленин чыңдап, жааматтык ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Саламат сактоо кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук аппаратынын жетекчиси Карманбек Кочкурбаевдин демилгеси менен уюштурулуп жатат. Негизинен ден соолукту чыңдоо максатында, медицина кызматкерлердин биримдигин, ынтымактыгын күчөтүү максатында уюштурулуп жатат. Ошого кош келип, баягы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен медицина кызматкерлеринин айлык майнасы 100%га жогорулап, медицина кызматкерлери өтө кубанган акыбалда, кубанычта жүрүшөт. Кош майрам десек болот. Жыйынтыгында Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун аялдар командасы волейбол боюнча биринчи орунду ээледи. Футбол боюнча да Кадамжайдын эркектер командасы жеңишке жетишти. Мындан сырткары кол тенниси жана шахмат мелдештеринде дагы биринчиликти колдон чыгарбастан мыкты жыйынтык көрсөтүштү. Мындай спорттук иш-чаралар медицина кызматкерлеринин ден соолугун чыңдоого гана эмес, алардын өз ара кызматташтыгын бекемдеп, сергек жашоо образын жайылтууга да чоң салымын кошот. Айжамал Мырзадолат кызы, жаңылыктар.
Соңында ауа райы тууралуу маалымат 19-22 июнь күндөрү күндүн ысышына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Бейшемби күнгө алынган күндүн орунтуу окуялары мына ушулар болду. Бул жана башка кабарлар биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жүктөлөт. Андыктан ал жакка да баш багып, каттала элек болсоңуз катталып алыңыз.